Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Цзиньцзянда Манас эпосунун негизиндеги оюнду көрдү. Ал 13-июлда Цзиньцзяндын тарыхый маданий эстеликтеринин көргөзмөсүнө барып, анда Цзиньцзян уйгур автономиялуу районунун музейинде кыргыздардын Манас эпосунун негизинде коюлган экспозициясы менен таанышты. Адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген Манас эпосун айтуучулар менен баарлашты. Си Цзиньпин Манас эпосу сыяктуу маданий мурас кыргыз улуттук азчылыгынын гана эмес, бүткүл Кытай элинин баалуу байлык экенин баса белгиледи. Ал аны сактап, келечек муундарга жайылтуу боюнча тиешелүү чараларды көрүү зарыл экенин билдирди. Кытай Коммунисттик партиясынын Борбордук комитети улуттук маданий мурасты коргоого өзгөчө көңүл бурат. Жаңгар, Кесерхан жана Манас эпостору биздин этностук азчылыктардын эле эмес, жалпы Кытай улутунун сыймыгы. Манас эпосунун ишенимдүү корголуусун жана муундан муунга өтүп, өнүгүүсүн каалайм.